ел жұрт болғандан кейін ел арасында жақсы адамдар бар. Ошол жақсы адамдар сенің жашоого болгон үмүтүңдү арттырат экен, кайраттандырат, шыктандырат дегендей. Мен сөз кыла турган жогорудагы адамдар, алар Эрлан Асанкожоев, Кумар Өзгешова, Назгүл Термичикова, Нурила Термичикова. Жакында алар мен үчүн, анан 85 жашка чыгып калган апам үчүн күтүлбөгөндөй бир жакшылык, жакшы билек тартып алышты. Чынын айтканда ушул билекти мен ойлошуу деле эмесмин. Бирок алар бергенден кийин мен абдан жыргап калдым. Ал билек мына бул кровать. Бул кроваттын көп жакшы жактары бар экен, функциялары бар экен. Мына моминтип таяса болот, минтип башты үйдө кылса болот, оорду кишинин. Ошол айтайын дегеним, учурдан пайдаланып, Эрланга, Кумарга, Нурилага чексиз ыраазычылыгымды, рахматымды айткым келет. Алтындарым, жаңы жылыңыздар менен ушул жыл сиздерге, үй бүлөңүздөргө, ар бириңиздерге бакытты, таалайды алып келсин, бардачылыкты алып келсин. Сиздер бар үчүн, жакшы адамдар болгон үчүн дүйнөдө жашоо болот, жашоо уланат дегендей. Дагы бир жолу рахмат айтам. Апа, Эрлан менен Кумарга рахматыңызды айтып коюңуз. Эрлан менен Кумар. Эрлан, Кумар. Эрлан, Кумар. Рахмат айлабайдар. Апам толкундангандан ошо жакшы адамдардын сый мамилесине эргип бир аз жашы кантип атат. Карлык деген карлык, энени сыйлаш керек. Ошол энени сыйлаган жогорудагы менин алтындай замандаштарыма таазим этем. Эрлан, Кумар, Нурила, жаңы жылыңар менен Рахмат айлабайдар. жашабыгыла. Рахмат жаңы жылыңар болсун.